Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабакта amphoteric compounds and salts, амфотордук бирикмелер жана туздарды өтөбүз. Amphoteric compounds булар цинк, алюминий, хром, калай, кургошун жана бериллиум элементтеринин негизинде пайда болгон бирикмелер. Amphoteric compoundстар кислоталык тагын, негиздик тагым касиетке ээ болушат. Бул жерде кислоталык касиетке ээ болгон оксидтери, цинктин оксиди, алюминийдин оксиди, тиндин оксиди, бериллийдин оксиди, хромдун оксиди, коргошундун оксиди. Жана ошондой эле негиздик касиетке ээ болгон гидроксидтери. Salts туздар. Туздар positive ion оң ион жана негатив ion терс иондордун жардамы менен пайда болгон бирикмелер. Жалгала турган болсок, натрий бул positive ion кошулган chlorine негатив ion, натрий хлорид. Буларга кальцийдин карбонатын, цинктин бромидин жана башка көптөгөн бирикмелерди мисал катары айтсак болот. Туздарды атоодо эң алгач позитив иондун аты, андан кийин терс иондун аты жазылат. Мисалга, кальцийдин карбонаты эң алгач кальций плюс ион болгон үчүн кальциум плюс CO3, негатив ион болгон үчүн карбонейт. Же болбосо 4. Бул жерде темир плюс 2 болгон үчүн биринчи жазылат iron. Жана темирдин 3 валенттүүлүгү дагы бар. Бул жерде 2 валенттүүлүгү колдонулган үчүн 2. Бул sulfate. Ушундай кылып туздарды атайбыз. Туздардын классификациясы. Neutral salts. Нейтралдуу туздар. Булар strong acid, күчтүү асид жана strong base, күчтүү негиздин реакциясына кирүүсү менен пайда болгон туздар. Мисал катары натрийдин хлориди, литийдин нитраты, калийдин нитраты жана башкаларды айтсак болот. Acidic salts. Кислоталык туздар. Булар болсо strong acid, күчтүү кислота жана weak base, алсыз негиздин жардамы менен пайда болгон туздар. Мисал катары темирдин хлориди, жездин нитраты жана башка бирикмелерди айтсак болот. Basic salts. Бул негиздик туздар. Булар болсо алсыз кислоталар жана күчтүү негиздердин жардамы менен пайда болгон туздар. Мисал катары литийдин хлориди, калийдин карбонаты жана башка мисалдарды келтирсек болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аякталды. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.